Аба ырайы бизге күтүүсүздөн эмнени даярдап турат? Мунун баарын 11 каналында мен Гүлүм Эркинбек кызы айтып турам. Саламатсыздарбы? Жаман аба ырайы, чаалган жамгыр, мөндүр каттуу шамалдардын чуулдашкандары Техас, Оклахома, Алабама жана Арканзас штаттарынан орун алды. Бул тууралуу АКШ метеорология кызматы билдирди. Түндүк Техас жана түштүк чыгыш Оклахомадагы мөндүр 1 бейсбол тоонун өлчөмүнө жетти. Көптөгөн үйлөр жана унаалардын терезелери талкаланып, жаракат алгандар да бар. Улам жаман аба ырайга байланыштуу Техастагы кээ бир мектептер жабылды. Жабыр тарткан аймактарда азыркы убакта өзгөчө оңдоо иштери жүргүзүлүүдө. Эми Борбор Азия өлкөлөрүнө кайрылсак, Кытайдын Ак Суу жана Үрүмчү шаарларында күн чайыттай ачылып, абанын температурасы өзгөрбөйт. Казакстанда жаан-чачын күтүлбөйт. Астанада абанын температурасы +20 градуска көтөрүлсө, Алматада +22 градуска жогору болмокчу. Өзбекстанга жай мезгилинде күн ысык болмокчу. Фергана өрөөнүндө термометр көрсөткүчү +28 градусту көрсөтсө, Ташкентте +32 градуска чейин ысыйт. Нукус өрөөнүндө болсо күн бүркөлүп жаан жаайт. Бул жер менен чектешкен Түркмөнстандын Дашогуз өрөөнүндө да ушундай. Ашхабад шаарында буга салыштырмалуу жаан каттуу жаап, чаалганда жүрөт. Тажикстанда жаан-чачындуу циклон таркап, азыр күн ачылып кубандырып турган кези. Душанбе шаарында күндүн бети көрүнүп, температура көрсөткүчү +26 градуска чейин көтөрүлөт. Хорок өрөөнүндө буга салыштырмалуу төмөн болмокчу жана жаан-чачын күтүлбөйт. Баткенге жакын жайгашкан Ходжент шаарында +31 градуска чейин жылыйт. Мындай климат Баткендеги чек арада жайгашкан айылдарга да таасирин бериши мүмкүн. Эми Кыргызстанда 16 апрелде жана 17 апрелде түнкүсүн жаан-чачын күтүлбөйт, шамалдын багыты өзгөрүлүп турат. Ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге чейин жетет. 17 апрелде күндүз Ош, Жалал абад, Баткен областарынын айрым жерлеринде жаан жаап, бийик тоолуу райондордо кар жаашы күтүлүүдө. Калган аймактарда жаан-чачын күтүлбөйт. Бийик тоолуу аймактарда жолдор тайгак болот. Шашлыкка чыгып, табигатты эс алууну пландап жаткан болсоңуздар, шамалдын ылдамдыгы сиздерге өтө ыңгайлуу болмокчу. Дем алыш күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Көрүшкөнчө.